Ак Ордонун жакшы сатылуучу үй чыкты туугандар. Мынакей бул бөлмөлөрүнүн көрүнүшү. Бул мынакей короосу туугандар. Эки этаж болгон сонун кошумча курулуштары менен мынакей туугандар. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Эсинин номери видеонун үстүндө экранда жана описанияда жазылып турат. Сатылуучу үйдүн жайгашкан жери Ак Ордо, Жоробеков Доронбек көчөсү 100-даректе жайгашкан. Ал жака барып сиздер Тагай би көчөсү жана Алхунбаев көчөсүнүн кесилишинен бир аз батышты карай жүрөсүздөр. Барсаңыздар 10-чу автобустун конечный туугандар. Ошол оң тарака барсаңыздар эле сатылуучу үй жайгашкан. Бул жерден да шаардын бурчусуна көптөгөн эле маршруттук автобустар, үйдүн жанынан эле 10-чу автобус жана 185-чи маршрутка жүрөт экен туугандар. Мынакей бул 10-чу автобустун конечный. Ушул жерден оң тарака бурулуп эле оң тарапка карай барсаңыздар Раяна дүкөнү, ошону өткөндөн эле көчөдө сатылуучу үй жайгашкан. Мынакей туугандар, бул сатылуучу үйдүн көчө тарабы. Дарек Жоробеков Доронбек 100-даректе жайгашкан туугандар. Мынакей жолдор деле кенен электр энергиясы суусу бар, прожекторлор орнотулуптур. Батыш жагы мынакей бул жерден башталат. Чыгыш чекарасы мына бул дарбазанын аркы жагына чейин болуп калат туугандар. Көчөлөр деле кенен экен, кошуналар, райондун көрүнүшү мынакей туугандар. Андан ары көчө тараптан жана кошуна болгон чек ара жерлерди баарын мындай бийик забор менен тосуптур туугандар. Мынакей трансфер дарбазасы. Короосуна кирсек, алды тарабы мындай стяжка болгон. Участогунун аянты 4 соток туугандар. Бул жакта чоң 150 квадрат метр болгон кирпичтен салынган үй. Сырыктарын утуп кетилип, анын сырыктарын текстура менен жасалган фасады. Этаждын ортосу плита жана ал жагында дагы бир бөлмөдөн турган подвалы деле бар экен туугандар. Так, дагы эмне маалымат? Документ боюнча кызыл китеп, техпаспорт, баардык документтери бар экен. Үйдөн сырткары короосуна дагы кошумча курулуштары, мынакей складтар, баня, сыртка жатканасы, бул жакта отоплениянын котелу, жашыл зона бактары, гүлдөр туугандар. Үйдүн түштүк тарабынан көрүнүшү. Азыр бул жагында асырып көргөзөм. Биринчи болуп сизерге үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Отоплениясы паровой отопление, көмүр бензин котел үйдү жылытат. Так, андан ары бул мынакей негизги кирүүчү эшиги. Андан ары мынакей бул үйдүн кире бериши, прихожкасы туугандар. Чыгыш тараптан терезе, отоплениянын батареялары. Оң тарапка карай жүрсөк холдон калган бөлмөлөргө өтүп кетип алабыз жана түз эле кирсек, бул жерде душ, жаткана, раковина, кир жууган машиненин жайы жайгашкан туугандар. Так, андан ары мынакей бул жакта холл. Экинчи жазып кеткен тепкичтер. Бул жагында кладовка. Бул жагында зал туугандар. Залдын түштүк тарабына терезелер орнотулган. Көрүп жатсаңыздар, сонун ремонт. Отоплениянын батареялары. Так. Бул жакта кухнясы. Кухонный мебелдер туугандар мынакей. Силерге экинчи этажды көргөзөйүн. Экинчи кеткен тепкичтер. Экинчи этаж үйдүн чыкканда мындай бош жайы, негизи намазкана катары деле бул жерде колдонсоңуздар бул эле көрүнөт. Оң тарапта мындай бир бөлмө, түндүк тарабынан терезеси, отоплениянын материалдары, полдору ламинат. Бул жакта дагы бир бөлмө, түштүк тарабынан терезеси. Бул жерде спальня бөлмө жайгашкан туугандар. Түштүк тараптан терезе жана көрүп турганыңыздардай ремонт туугандар. Андан ары мен халифатовдун короосундамын туугандар. Бери карай жүрсөк, көчө тараптагы забор менен үйдүн аралыгында кенен аралык бар. Бул жагында подвал туугандар. Подвалдын көрүнүшү. Бир жагында инструмент, бир жагында мындай буюмдар турат экен туугандар. Так, андан ары дагы эмне маалыматы? Мектеп боюнча айттык туугандар, бул Тагай бидеги мектепке балдар жөө эле барып келишет, садиктер бар, мечиттер бар туугандар. Жана айткандай, дарбазадан кирсеңиздер, мынакей кенен көп эле машина, же болбосо фура айдаган киши болсо, фураңызды деле киргизип койсоңуз болот экен, жүк ташыш машинелерди. Так, бул жакта отоплениянын котелу, көмүр менен жылган котел үйдү жылытат.
үйдүн так түштүк тарабынан көрүнүшү ич эгаларыныкей туугандар байкалып эле турат. Андан ары сиздерге бул жакта кочоканасы. Кочоканадан кийин бул жакта склад. Бул жагында дагы бир склад, көмүркана окшойт. Төрү сыртка жатканы, бул жагында банясы. Банясы стенасы бүтүрүп, крышасы жабылган, калганы бүтүрүү керек. Так, дагы эмне маалыматы? Баасы бул үйдүн так, баасы $110,000 сурап атыптыр. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номери 0505 59 52 42. 0505 59 52 42. Экинчи номер 0555 02 78 51 туугандар. Лайктан басыңыздар, ушундай издеген дос туугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер.